Assalamu alaikum мекендештер. Бүгін 14 октябрь 2023 жыл. Бұл кайрылуум Ички иштер министрлигинин башчысы Улан Омокановичке жана башкы прокурор Курманкул Токторалиевичке. Азыркы айта турган сөзүмдү мен эмнеден башташымды дагы билбей жатам. Себептен бул маалымат боюнча мен так эсептеп көрсөм 12 күндүн жүзү болуптур. 12 күндөн бери бул маалымат боюнча мен ойлоно берип чачымды эле агарып десем болот. Себептен бул өтө бир кейиштүү, өтө бир өкүнүчтүү, өтө бир мыйзамга таптакыр дал келбей турган иш аракет болуптур. Бирок ошого карабастан айрым кызматкерлер тарабынан, айрым көзөмөл жүргүзүүчү кызматкерлер тарабынан кош мамиле кылганы көрүнүп турат. Мына менин колумдагы кагаз бул жогоруда айтып кеткен Ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбековго кеткен. Урматтуу Улан Омоканович, бул окуя болгонуна бүгүн 38 күндүн жүзү болуп атат. 38 күндөн бери бул боюнча сиздер тараптан, Ички иштер министрлиги тарабынан эч кандай маалымат, эч кандай бир сөз айтылган жок. Балким сизге дагы жакын арада эле тийгендир колуңузга. Бирок бул окуянын катталганына 38 күндүн жүзү болуп атат. Эми көрүп атасыздар, кече эле мисал үчүн жогорку соттун төрагасынын кыймыл аракети менен, мээнети менен судьялар кеңешмеси 7 сотту кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотууну сунуш берди. Башкача айтканда, жогорку соттун төрагасы өзүнүн кол астындагы иштеген кызматкерлерин тазалап жатат. Эмне үчүн сиз урматтуу Улан Омоканович жана сиз Курманкул Токторалиевич, эмне үчүн сиздер ушул сыяктуу өзүңүздөрдүн араңыздардагы кумалактарды тазалабайсыздар? Эмне үчүн укук коргоо органы болуп туруп, эмне үчүн мындай кылмыштарга барасыздар? Жана эмне үчүн бул кылмыштарды көрүп туруп, билип туруп, окуп туруп, эмне үчүн үн катпайсыздар? Качанга чейин Кыргызстанда көз кысты, бармак басты болуп жүрө беребиз? Милиция кызматкерлери жарандарды коргош керекпи же зордош керекпи? Мен түшүнбөй жатам бул көрүнүштөргө. Сиздерден суранам. Мен башында айтып кеткендей, бүгүн 14 октябрь 2023 жыл. Дүйшөмбү күнү кечке чейин мен сиздерден тийиштүү жооп күтөмүн. Массалык маалымат каражаттарынан бул окуя боюнча түшүндүрмө бересиздер деген үмүттөмүн. Эгерде дүйшөмбү күнү кечке чейин мен массалык маалымат каражаттардан сиздер тараптан тиешелүү түшүндүрмө укпай калсам же окубай калсам, анда мен могул билдирүүдөгү болгон жагдайларды болгонун болгондой айтып берем. Жана урматтуу Улан Омоканович, бул билдирүүдө айрым жагдайлар жазылгандай эмес. Чыныгы жагдай кандай болгонун мен билемин. Бул окуяны мен уккандан кийин
Мен өзүмө өзүм ишенбей, кантип ошондой болсун, кантип ошондойго барсын кызматкерлер деген ой менен мен унчукпай жүрдүм. Качан гана менин колума мына сизге барган эле билдирүү келгенден кийин мен мынантип чыккан аргасызмын. Себеп дегенде чындыкты билип туруп унчукпай койсом, айтпай койсом, мен силерден эмне менен айырмаланамын? Сиздер мына бул окуя 38 күн болду деп атам. 38 күндөн бери сиздер ооз ачкан жоксуздар. Ошондуктан сураныч, өзүңүздөр болгондой айтып, жыйынтыгында тийиштүү иштер жүрүп жатат, тийиштүү иштер болот жана күнөөлүүлөр жоопкерчиликке мыйзам чегинде тартылат деген жоопту күтөмүн сиздерден. Урматтуу юстициянын генерал лейтенанты, Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Токторалиевич, сиздин кол астыңыздагы кызмат кылган прокурорлор көзөмөл кылам мыйзамдын так иштешине, мыйзамдын так сакталышына ант берем деген прокурорлорубуз кылганы көрүнүп турат бул жерде. Качан сиздер дагы жогорку соттун төрагасынан үлгү алып, качан сиздер дагы тазалануу иштерин баштайсыздар? Сураныч, мындай кылбаңыздар. Албетте, бул видео чыккандан кийин жеке менин дарегиме мен тарапка болгон сындар, айыптоолор, ар кандай провокациялар болушу мүмкүн. Бирок мен айтып атам, мен мага качан гана тастыкталган маалымат келгенден кийин гана айтып жатам деп чыгып атам. Мен дагы аягына чейин ишенгим келбеди. Ошондуктан сураныч, мыйзам чегинде иш жүргүзүңүздөр. Дүйшөмбү күнгө чейин сиздерден тийиштүү жооп күтөмүн.